Assalamu alaikum. Amansızlar урматтуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Араңыздарда Оштогу Актилек кичи районунан үй издегендер барбы? Анда көңүл буруп туруңуздар. Актилектен 8-чи көчөдөн сатыла турган бир үйдү көрсөтөм. Ал үчүн сиздер мына ушул оң жактагы Берен маркетинин жанынан светофордон солго бурулуп киресиздер, 8-чи көчөгө өтөсүздөр. Бурулганда эле жолдун оң жагы, сол жагы аллея. Бир аз жүрүп эле оңго буруласыздар. Ушул жерден бул Улан Жороев көчөсү. Ушул көчө узун кетет. Солго бурулган көчөлөр бар. Мына жерде 10, анан 9, анан 8. 8-чи көчөнү издеп барып кире бересиздер. Мынакей туугандар, мен 8-чи көчөгө да кирип келдим. Бул Актилектеги 8-чи көчө. Бул көчөгө киргенде тетиги асфальттан, аллеядан жогору болгону 100 метрден ашыгыраак жүрүп келесиздер. Күнчыгыш тарапты, сол жакты карап келиңиздер. Эки чекте бир чоң үй курулган, 13-чү үйдү издеп келесиздер. Сатыла турган үй ушул үй туугандар. Мына, көрүп турасыздарбы? Чындыгында чоң заманбап үй. Азыр мен ушул үйдү көрсөтмөкчүмүн. Сырттан баштайын. Көчө тарабы мындай темир решетка тосмо менен тосулуп, ылдый тарабына ак кайыңдар эгилген. Жогорку тарабында болсо мына чоң черешнялар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 чоң мөмөгө кирген мөмөсүн берип аткан, киреше алып келип аткан черешнясы бар экен. Үйдүн алдында дарбаза, таш дуал болгон. Дуалдын крышасы да жабылган. Дарбазанын сырт тарабында навес жасалган. Үйдүн крышасы болсо оцинковка тыныке менен жабылып, атайын бая кум таш менен декорлонгон. Мен кирип келе жатам туугандар. Бул үйдү бүгүн мен өзүм жалгыз көрсөтүп чыгам. Анткени үйдүн ээлери өзү Бишкекте экен. Бара бер, ачып берет, өзүң тартып көрсөтө бер деп мага аманат кылып калтырды. Мен азыр кирип бул үйдү көрсөтмөкчүмүн. Бир чекеден баштайм. Жерин айтайын. Жери аябай көнен. 2 чек 6 сотуктан 12 сотук. Көрдүңүздөрбү? Мынандай бак дарагы кенен жери менен. Тетиги төргө чейин барып такалат. Бак даракты караңыздар, черешнядан баштап алма, жаңгак, башка дарактарга чейин гүл бакча, бул жагы огород бүт баары уюштурулган. Маңдайында болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, кошумча курулуш, времянкалар болгон. Бул болсо чоң үй, узун туурасы 11ге 11, 250 метр квадраттан ашуун экен. Негизи палтарашка, астыңкы кабат, үстүңкү кабат, анан тээ үстүндө болсо мансард кабаты да бар экен. Үйдүн терезелеринин баары пластиктен жасалган, ал эми соколду караңыздар, бүт кафелденген. Үйдүн айланасы сары таш менен стяжка аралаштырылып, жалтыратылып жасалган. Андан сырткары үйдүн алдындагы унаа коюучу навестин асты болсо көрүп турасыздар, мындай брусчатка басылган. Бул жагы тосулган, үстү навес. Ушундай туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге бир 4 унаа катар-катар койгондо кенен батат. Көчө тарапта 2 метр аралык бар, ал эми наркы тарабында болсо 1,5 метр аралык бар экен. Мен азыр үйдү бир чекеден кирип көрсөтө бермекчимин. Туугандар, өзүм бир катар көрсөтө берем. Сиздер назар салып туруңуздар. Үйдүн күнчыгыш тарабына өтүп келип калдым. Астыңкы кабатка мына бул эшик менен кирип чыгууга мүмкүн. Ал эми үстүңкү кабатка мына бул эшик менен кирип чыгууга мүмкүн. Бул жагында болсо балкону бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Кана эмесе баштадым. Мени менен бирге болуңуздар. Азыр бардык бөлмөлөрдү бир чекеден сиздер менен чогуу кирип көрүп чыкмакчыбыз. Тепкич сары таштан жасалып, мындай цемент бетондон перилалары жасалган. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына мен кирип келдим. Бул сатыла турган үйдүн жогорку кабатындагы прихожкасы, чакан. Бул жерге атайын эмерек коюлган, көрүп турасыздар. Бул жагында болсо бир терезеси бар. Отопление батареясы да коюлган, көрүп турасыздар. Полу болсо кафель, ушундай чакан прихожка. Бул жагынан солго бурулуп кире турган болсок, бул бөлмө холл. Мына, көрдүңүздөрбү? Ого, мына тепкичтин жыгачтарын караңыздар. Саснадан жасалыптыр. Лактаган экен, тим эле жалтырап чыгыптыр. Астыңкы кабатка ушуну менен түз ылдыйга түшүп кетебиз, азыр түшүп көрөбүз. Үстүңкү кабатка мына тепкич менен айланып чыгып кетебиз, азыр чыгып көрөбүз. Сиздер чыдап туруңуздар, мен холлду биринчи көрсөтөйүн. Бул холл, узун туурасы 4г 5, 20 метр квадрат чыгат.
Бөлмөлөрдүн эшиктерин көрдүңүздөрбү? Бүт под заказ жасалган, шоколад түсүнө краскаланган ушундай. Потолокту караңыздар. Потолоктагы гипсокартондон өзүнчө эле бир башкача формада жасалган көрүп турасыздар. Полу болсо бардык бөлмөлөрдүкү жыгач паркет. Ушундай. Мен сырттан киргенде оң жактагы биринчи эшиктен кирип, биринчи бөлмөнү көрсөтмөкчүмүн. Бул чакан бөлмө тугандар. Узун туурасы 4,5 га 4,5. Бул негизи кичи зал. Кааласаңыздар спальня кылып алсаңыздар болот. 2 терезеси бар, занавеска тартылган. Потолок болсо гипсокартондон формаланып жасалган көрүп турасыздар. Необычный 2 тепкичтүү чоң люстрасы, кичине лампалары менен. Пол болсо жанагындай эле жыгач паркет. Дубалдагы обойлорун караңыздар. Золотистый цветте гүлдүү обойлор. Стенкалар, дивандар, булар эми кетеби калабаны үйеси менен сиздер сүйлөшүп аласыздар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Эшиктердин ички пароктору дагы, ички кабаттары да мындай комплектте жасалган. Тилекке каршы мынау зал экен. Зал азырынча жабык, күлүүчү Бишкекте деди. Буюм тайымдар бар деди ичинде. Бул бир зал экен. Примерно менин эсебим боюнча бул залдын узун туурасы 6 га 4. Ушундай. 6 га 4 деп койсок болот. Кандай жасалганын эми аны өзүңүздөр сурап билип аласыздар. Бул болсо детская комната, балдардын уктоочу чакан бөлмөсү. Ачык көк түстө жасалган, көчө тарапта бир терезеси бар. Узун туурасы 4,5 га 3. Потолок күндүн нуру формасында жасалган. Мында эмереги бар, полу көрүп турасыздар, кадимки паркет. Бул детская спальня комната болду. Эми бул жагына жүрөлү. Мына жакта дагы бир чакан спальня комната бар, көрүп турасыздар. Бул кыздардын бөлмөсү же балдардын бөлмөсү же ата-энелердин бөлмөсү ушундай. Бул дагы ушул 4,5 га 3. 2 терезелүү бөлмө. Бул бордо цветте жасалган. Отопление батареясы коюлган, көрүп турасыздар, полу паркет. Эми балконго чыгып көрөлү. Балкон ачык балкон. Бул жагына чыга турган болсок, көрүп турасыздарбы? Жамгыр тийбейт, тамчы тийбейт. Үйдүн алдындагы бактаракты, аянтты, жашыл аянтты, огородду ушул жерден карап, эс алып отурууга да мүмкүн. Эми жогорку кабатка чыгабыз. Кана жүрүңүздөр. Жогорку кабат мансард кабаттар экен туугандар. Мансард кабатында бир чоң бөлмө бар, кладовкасы менен. Деди эле азыр чыгып бара жатабыз. Мына, көрдүңүздөр? Эшиктери дагы, тепкичтери дагы бүт баары сасына жыгачтан жасалыптыр. Мына жака жүрө турган болсок, бул бөлмө, чоң бөлмө. Ого, аябай чоң экен, Көрдүңүздөр? Бул бөлмө аябай чоң бөлмө экен. Узун туурасы 8 га 4,5 экен. Бир чоң терезеси бар экен бул жагында, сплошной терезе. Бул жагы болсо ушу кладовкасы. Кызыл түстө жасалыптыр. Кызыл түстөгү супер моющий обойлор менен жасалып, потологу гипсокартондон жасалган экен. Люстра коюлуп, полуна жылтыраган ламинат басылыптыр. Эшиктери болсо жыгач экен. Мына эшиктен болсо туугандар, сиздер чердакка чыксаңыздар болот. Ушундай. Биз жогорку кабатты толук көрсөтүп, эми ылдыйга түшүп бара жатабыз. Мансард кабаты өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир чоң бөлмө. Эми астыңкы кабатка түшөбүз. Астыңкы кабатты көрөбүз. Ал үчүн жана биринчи прихожкадан өтүп эле тепкичтерди көрсөтпөдүмбү? Ушул сол тараптагы тепкич менен ылдый түшөбүз. Бул жерге да отопление батареясы коюлуптур. Үйдүн отоплениясы кышында жакшы эле иштесе керек. Көп жерге отопление батареясын коюптур. Тепкич да мына жер овальный формада жакшы жасалыптыр. Кана биз эң астыңкы соколдук кабатка кирип келип калдык. Бул жака негизи сырттан дагы кирүүгө мүмкүн. Мына бул эшик менен мен сырттан көрсөттүм эле. Азыр ушул жагы менен чыгабыз. Негизи ушул эшик менен кирип келгенде эле дубалдын астыңкы тарабы бүт кафелдениптир. Бул жерде болсо отопление батарея печкасы бар экен. Электрический дагы көмүр менен дагы жылытса болот экен. Айланасы бүт кафелдениптир. Негизи бул кошумча альтернативалык эшик. Бул жагы болсо тепкич, тепкичтин асты кладовка, көрүп турасыздар. Бул болсо ушул астыңкы кабаттагы ортоңку бөлмө. Эмерек, холодильниктер, башка техникалар бүт баары коюлган. Полу болсо ламинат экен туугандар. Мына оң жактагы эшиктен кирип туруп, бул жактагы кирме чыкма 2 бөлмөнү көрсөтөйүн. 2 бөлмөнүн чоң бөлмөсү бул залы, конок бөлмөсү көрүп турасыздар. Узун туурасы 7,5 га 4,5 экен. Көчө тарапта жайгашыптыр терезеси. Конок столдору, дивандары, башка техникалар бүт коюлуптур. Мынандай чоң люстрадан экөө коюлуптур. Пол болсо ламинат экен.
Мына ушул бөлмө конок бөлмөсү, чоң бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Бул жагында болсо спальня бар экен. Спальня комнатасы. Көрүп турасыздар, мына чакан спальня комната. Жашап аткан бөлмө экен. Бул бир жагы мындай бурчтук формада жасалган экен. Узун туурасы ушу 4,5 4 десек болот. Бул жакта болсо кухнясы бар экен. Дагы бир нерсени эскертип коеюн. Астыңкы кабаттагы отопление бардыгы теплый пол менен уюштурулуптур. Электрический теплый пол экен. Жылуулук кышында электрический теплый пол менен өздөштүрүлөт экен. Так, эми кухнясына кирип келип калдык. Мына кухнясы да жакшынакай жасалган, көрүп турасыздар. Полу кафель, теплый пол. Бул жагы бүт эмерек техникалары менен коюлган, суу кирген, вытяжка коюлган, микроволновка коюлган, газ кирген, кафелденген, үстү өзүнчө, асты өзүнчө бүт эмерек, столешницалары жасалган. Кыскасы ушундай. Чай ичүүчү орундук, көрүп турасыздар. Төрү болсо ушундай атайын бир дизайн менен жасалган. Бул жака телевизор коюуга да мүмкүн. Азырынча телевизор бул жакта турат. Электроточкалары да бүт бар. Бул жагы болсо ушул гипс декоративный таштар менен кооздолуптур. Мына жакта болсо дагы бир эшик көрүп турасыздар. Тепкичтен түшүп эле сол тарапка бурулсаңыздар, бул жагы душевая комната. Оң жагы болсо ички ажаткана, аристондору менен, вытяжкалары менен бүт коюлган. Бул жагында болсо кир жуучу машина, төрүндө болсо мындай душевая кабинасы менен. Жуунуучу бөлмөсү ушул. Мына санузели ушул. Биз эми туугандар, азыр сыртка чыгабыз дагы. Кошумча курулуштарды, времянкаларды көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз кошумча эшик менен чыгып баратабыз. Мына туугандар, мен сыртка чыктым эми. Ушул эшиктен чыктым. Чыккан деле мындай гүл бакчага туш болосуздар. Кошумча курулуш. Хозпостройка, времянка менен үйдүн ортосуна мына ушундай гүл бакча уюштурулуп, ортосуна голубой ел, ине жалбырактуу арча дарагы отургузулуптур. Гүлдөрдүн жыттары тим эле аңкып турат. Брусчатка тротуар болуп ушул жака чейин басылыптыр. Эми бул жака көңүл буруңуздар. Мына жерде крант бар экен, кранттан суу чыгат экен. Бул жагы очоккана. Очокканага сырттан киргенде эле сол жакты карасаңыздар, бул жерде болсо тапчан, сөрү. Көрдүңүздөрбү? Чоң тапчан. Тигиндей картинкалары менен, тиги жерде болсо электрический счёту бар экен. Счётчиги ушундай. Чоң тапчан. Көп адам баткыдай экен. Көрдүңүздөрбү? Кухнянын полу ушундай кафель, бул жагы болсо очоккана. Очоккана. 3 очок. Чоң казан, орто казан, кичи казандар печкасы менен. Тиги жерде көрүп турасыздар, текчелери менен ушундай. Бул жагында болсо подвал бар экен, негизи асты подвал, подвалдын эшикчеси ушул жерде экен. Ачып туруп эле ылдыйга подвалга майда чүйдө койсо болчудай экен. Мындан сиздер оң жакка бурулуп, времянкага ушул жактан кирсеңиздер болот экен. Мен азыр тиги жагынан кирем. Бул жагынан киргенде эле бул жерде ушу летняя кухнянын бир чакан бөлмөсү экен. Ага времянка жактан да кирсе болот негизи. Азыр бул жагына өтүп, нарагынан 3 бөлмөлүү времянканы көрсөтүп, анан кошумча складтарын көрсөтмөкчүмүн. Мына гүлдөрдү караңыздар. Гүлдөр аябай сонун өсүп туруй. Бул жакка кирели. Бул времянканын ортоңку чакан бөлмөсү, узун туурасы 3/4. Оң жакта болсо бир бөлмө бар мына. Бул спальня комната экен, көрүп турасыздар. Чакан бөлмө. Бул 4/4,5. Бул бир уктоочу бөлмө, балдардын бөлмөсү экен. Мындан сол тарапка бурулуп кире турган болсок, времянканын чоң бөлмөсү, залы. Бул 4/6. 4/6,5 десек де болот. 2 терезелүү, полу ДСП сырдалган, салатовый светте жасалган негизи времянканын чоң бөлмөсү. Эми сыртка чыгабыз кайра эле. Үйдүн алдындагы аянтты караңыздар, аябай чоң кенен. Бул жерде болсо чоң жаңгак бар экен. Үйдүн времянканын астындагы көлөкө мына ушул жаңгактын көлөкөсү. Жакшы салыптыр. Бул жакка өтөлү. Мына жакты да көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жерде болсо сырткы ажатканасы бар экен. Бул жагында болсо ошо кладовка, склады бар экен туугандар. Наркы бөлмөсүнө чейин бүт банка, запчас, курулуш материалдары, инструменттерин баардыгы ушул жака коюлат экен. Бул жагында болсо мына жагында отункана, навеси бар экен туугандар. Бир аз сарай кылып уюштурсаңыздар дагы болчудай, көрүп турасыздар. Бул жагы ушул отункана. Буга дагы бир нерсе уюштурсаңыздар болушу мүмкүн. Полус стяжка болуптур, крышалар жабылыптыр, кыскасы навес. Мына чөптү эми орот экен буюрса, көрүп турасыздар. Чөптү оруп койсо дагы бир аябай жакшы көрүнүп калса керек. Огород
бакча, айланасы бүт тосулган, жери 12 сотук, 2 чек 6 сотуктан. 2 кызыл китеппи, 1 кызыл китеппи, мен аны сурап аптырмын. Кыскасы, бара бер атакыл ачып коет, тарта бер деди. Келдим, мына тартып сиздерге көрсөтүп атам. Эми үйдүн баасын мен сиздерге айтып коеюн. Үйдүн баасы, ушул үйдүн баасы 2 чек экендигин эске алып айтканда, $200,000 кеми бар экен. $200,000 кеми бар. Оң кулак, сол кулак менен угуңуздар, туугандар. $200,000 кеми бар. Варианттары да бар экен. Квартирага алмашууга, жер участокко алмашууга, билбейм го, бирок машинага алмашууга ушундай варианттары бар экен. Сиздер сүйлөшүп көрүңүздөр, кыскасы вариант бар деди. $200,000 документтери так, баары жайында экен. Коммуникациясы, таза суусу, свети, болгондо да трехфазка, отоплениясы, газы, центральный канализациясы бүт бар. Мен колдон келишинче көрсөтүп чыгып бара жатам. Ак Тилектеги мектепке, бала бакчага, мечитке, больницага, аптекага, маркетке, маршрутка, автобуска бүт барын эле жакын. Эгерде ушул үй жаккан болсо, анда алып коюңуздар. Болгондо да 2 чек, кийин бала чакага биягына дагы бир үй, биягына дагы бир үй. Кыскасы бала чакага коңшу кылып шарт түзүп бергенге аябай жакшы. Сиздерге насип кылсын, эми аракетиңиздерди кылып ала бериңиздер. Мен кайттым. Көрүшкөнчө. $200,000 кеми бар.